Саламатсыңарбы балдар? Силер менен кайрадан математика сабагында көрүшүп жаткандыгыма абдан кубанычтамын. Адаттагыдай эле математика сабагын баштайбыз. Жаныңарга түстүү калем ак баракты алып алгыла. Бүгүн биз сабакта силер менен сүрөт тартып, аны боёйбуз. Бүгүн биз силер менен викториналык суроолорго жооп беребиз. Анда суроолорго жооп берүүнү баштайлы. Себетте канча коюн бар? Кулактарды санагылачы. Туура, кулактардын саны 6. Бир коёндо 2 кулак болсо, анда себетте 3 коён бар. Бир жумада канча күн бар? Туура, бир жумада 7 күн бар. Алар дүйшөмбү, шейшемби, шаршемби, бейшемби, жума, ишемби, жекшемби. Жуманын канча күнү эс алуу күн болот? Туура, жуманын 2 күнү эс алуу күн. Жолчурактын канча көзү бар? Туура, жолчурактын 3 көзү бар. Кайсыл сан 8ден чоң, 10дон кичине? Туура, ал 9 саны. Кайсы сан калтырылган? 6, 7, 8, 10. Туура, 9 саны. Анын кошуналарын атагыла. 9 санынын кошуналары 8 жана 10. Сүрөткө карап, кошуу амалына эсеп чыгаргыла. Себетте канча алма бар? Туура, себетте 3 алма бар. Дагы 5 алма кошулду. Кандай кошуу амалын жазсак болот? Туура, 5 кошулган 3 барабар 8. Кийинки сүрөт боюнча кемүт амалына чыгаргыла. Себетте 8 алмурут бар. Эгерде 5 алмурутты алып койсок, себетте канча алмурут калды? Туура, 8 кемитилген 5 барабар 3. Үйдүн чатырында бир карга конуп турат. Ага дагы 4 карга келип кошулду. Үйдүн чатырында жалпы канча карга болуп калды? Муну кошуу түрүндө 1 кошулган 4 барабар 5 ыкмасында жазабыз. Демек, үйдүн чатырында 5 карга болуп калды. Гүлгө 2 көпөлөк конуп турган. Дагы бир көпөлөк келип кошулду. Гүлдө канча көпөлөк бар? Бул 2 кошулган 1 барабар 3 ыкмасында жазылат. Гүлдө 3 өрдүк жана 2 жөжө сүзүп жүрүшөт. Бардыгы гүлдө канча канаттуу бар? Туура, гүлдө жалпы 5 канаттуу. Муну кайсы амал менен чыгарабыз? Туура, кошуу амалы менен. 3 кошулган 2 барабар 5. Кийинки сүрөттө поезддин вагондорун кошуу амалы менен катарга тизебиз. 5 кошулган 1 барабар 6. 6 кошулган 1 барабар 7. Эми 7 санына 1ди кошсо, кийинки сан 8 саны. 8 кошулган 1 барабар 9. 9 кошулган 1 барабар 10. Достор, биз силер менен
санга улам 1-ди кошуу менен сандан кийинки санды таптык. Силер байкагандай эле санга 1-ди кошсо, өзүнөн кийинки сан келип чыгат. Эми сандарды кемүү тартибинде жасалы. 8 кемитилген 1 барабар 7. Кийинки 7 санынан 1-ди алсак, 6 саны. 6-дан 1-ди алсак, 5. 5-тен 1-ди алсак, өзүнөн мурдагы сан 4 саны келип чыкты. 4 кемитилген 1 барабар 3. 3-төн мурдагы сан бул 2. 2 кемитилген 1 барабар 1. Биз силер менен сандарды кемүү тартибинде жаздык. Сандан 1-ди кемитсек, өзүнөн мурдагы сан келип чыгат. Эми 6 санынын сандык курамы менен таанышалы. 6 саны кандай сандык курамдарга барабар? 6 саны 1 жана 5 сандарынан, 2 жана 4 сандарынан, 5 жана 1 сандарынан, ошондой эле 0 жана 6 сандарынан турат. Биз силер менен 6 санынын сандык курамы менен тааныштык. Кийинки тапшырма: бир таяктын канча учу бар? Туура, бир таяктын 2 учу бар. А 2 таяктачы, достор? 2 таякта канча учу болот? Туура, 2 таяктын 4 учу бар. 1,5 таякчанын канча учу болот? Туура, 1,5 таякчада деле 4 уч болот. Эми достор, биз силер менен сүрөт тартабыз. Силер экрандан көпөлөктү көрүп турасыңар. Көпөлөктүн бөлүктөрүндө сандар жазылган. Биз ошол сандар боюнча көпөлөктү боёйбуз. Эгерде 1 саны турса, биз аны күлгүн түскө, 2 санын сары түскө, 3-тү сыя көк, 4-тү кызыл, ал эми 5-ти көк түскө боёйбуз. Барыңар ак барак алып, баракка экранда силер көрүп тургандай көпөлөктүн сүрөтүн тарткыла. Экрандан карап, силер дагы мени менен чогуу арынын сүрөтүн тарткыла. Эми арыны силер экранда көрүп тургандай сандардын түсүнө жараша боёйбуз. Экилерди, достор, биз сары түскө боёйбуз. 2 деген 5-ти биз силер менен көк түскө боемокпуз демек. 5 деген бул арынын канаттары экен. Экрандан кандай түстөгү боёкторду көрүп жатсаңар, так ошондой түстө боешубуз керек. 5 көк түс. Сүрөт тарта албай жатсаңар, жаныңардагы апаңар, атаңар, байкелериңер жардам берсе болот. Өз алдыңарча дагы тартууга аракет жасагыла. Бул жерде 4 саны бар экен демек. Бул жерде кызыл түскө боёйбуз.
арынын боору 2 деп жазылып экен. Демек биз 2-ни сары түскө боёйбуз. Достор, мына мен силер менен чогуу экранда силер көрүп турган арыга окшоштуруп, мындай сүрөттү боёдум. Ушуну менен достор, бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты. Кийинки сабакта силер менен кайрадан көрүшкөнчөктү, саламатта калгыла.